ККМ боюнча айтсак, өткөн 2022 жылдын күзүндө алып келинген мыйзам, ошону биз талкуулап жаттык да. Ошондо депутаттар, бир топ депутаттар менден мурда да ошол ЭТТ маселесин айтып чыгышты. Ай, бул мындай күчкө салынбай, буну түшүндүрмөштөр керек, эл арасында маалымат аз болуп атат. Анан ККМ бул жакшы нерсе, мен кошулам. Мен да айтып жатам, ККМ абдан туура кириш керек. Бирок түшүндүрмө иштери менен жанакы ЭТТН деген бюрократиясын жеңилдетиш керек дегенде, анда мага ошол эле салык кызматы, экономика министрлигинен, өкмөт башчылары таарынышып, бизди эл бир улам эле сындай бересиң, улам эле бизди жаман көрөсүң, эми жаман көрөсүзбү, биз эмне кылдык сизге дегенде мындай жеке кабыл алышат да. Бирок мен эми тим ойлойм, буга чейин мен ишкерликте канча миң адамды башкарып иштеп, элдин реакциясын алдын ала түшүнүп көрүп, элде болгон нерселерди көрүп жатам да. Анан мен шайлоо округунан деле, менин телефонум 9 жылдан бери, эми азыр мамлекет жартысы тааныбаса деле, округдун жартысын билет, чалышат. Анан капа болушканда ошону айтсаң, өкмөттө деген үсү жактар мени мындай эмне сындап жатасың, дароо сын болгон жерде барып жумуштан алып салабы деп ошондой коркобу деп мен ойлойм да. Шефтердин реакциясы башкача болуп калабы деп ошондой бир ой пикирде болуш керек. Бирок негизинен деген агрессия азыраак, түшүндүрмө иштер көбүрөөк болсо, ККМ маселеси да мындай нерсеге жетмек эмес. Сөздүн ачыгы. Азыр мына түшүндүрмө, азыр да чогултуп алып, мына баягы салык кызматынын орун басары, эми жаш жигит ошол жетекчилер чогултуп алып коркуттур. Эгер могуну азыр өзүңөр жасабасаңар, могундай болуп кетсе, бизнестериңер тартып алабыз деп айтыптыр. Эми бул туура эмес да, коркутпаш керек. Ал адамдар, атасынан да улуу адамдар барып аяктан деген, ай, биз бийликке каршы эмеспиз, бизнес эч качан каршы болбойт, давай иштейли, эмне кылайлы, силер бизге мындай кишилер жөнөткүлө, ушундай биз жардам кол кармашалы өкмөт менен, анткени бул биздин мамлекет, качмак элек, аны көтөрүп алып оокаттарыбыз качмак белек, имараттарды деп ошентип түшүндүрүп атса, тескерисинче мындай эл менен иштегенди билбеген адамдар, мен ойлойм, жоопкерчилик кызматка барбаш керек да. Ситуацияны нагнетать этпеш керек. А үстү жакта мамлекет башкарган адамдар отуруп алып түшүнбөй жатат да. Мен жакшы нерселерди мындай тигини жасап атам, буну жасап атам, эмне эле буларга жетишпейт деп, мен ал адамдарды деле түшүнүп атам да. Алды жакта жасаган ошол адамдардын көз карашы ушундай болсо, анан деген чоңунан кичинекейлер ушундай мамиле кылып атса, анан түшүнүктүү да. Күнүмдүк турмушта эл менен интерактивде эл менен мамилеси болгон адамдар аябай сыпай, аябай кичпейил, аябай мындай ийилип мамлекеттик кызматта мен силердин аркаңар менен отурам деген мамиле кылыш керек да. Кээ бирөөлөрүнүн караганда парламентте отуруп алып, менин көз карашым, менин мамилем элге болгондо башкача да. Ошолорго мен таң калам да.